1200ден ашуун калк жашаган Нарын районунун Эмгектал айыл өкмөтүндөгү 2 медициналык жайда шартка жараша 16 орун даярдалып, 60тан ашуун адам күндүзгү дарылоодон өткөрүлдү. Керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздоо иштери жүргүзүлүп, кычкылтек концентраторун демөөрчүлөр алып берген. Гүлшай апа атындагы фонддон Эмгекталга бир конденсатор келген, кислороддук. Акталаагда бир кислороддук конденсатор бар болчу. Актала жаштары 4, Актала айылына 4 кислороддук баллон койду, андан сырткары Эмгекталанын жаштары Эмгекталга 1 кислороддук баллон койду. Ана мына бүгүн Улан Бакасов тарабынан алып атабыз, 2 айылга 2ден 4 кислороддук конденсатор алып атабыз. Бүгүн Нарын районундагы 36 айылдагы медициналык жайлардын бардыгы тең кычкылтек концентратору менен камсыздалды. Жеке ишкер Улан Бакасовдун демөөрчүлүгү астында жалпы 70 жабдуу келип, ар бир айылга бөлүштүрүлүп берилди. Нарындын патриотту, Кыргызстандын патриотту катары болгон жардамын беребиз деп атат. Биз да жаштардын атынан, Нарындагы Нарын элинин атынан Улан байкеге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жеке ишкер буга чейин Нарын облустук бириктирилген ооруканасына 30 концентратор белек кылган. Көрсөтүлгөн камкордук үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ыраазычылыгын билдирип, калк саламаттыгын сактоодо бул жабдуу өтө зарыл болуп жаткандыгын белгилешти. Буга чейин дагы ушу кислородный баллондор менен дем алуу кылып аткандар бар болчу. Ушул Нарын районунда азыр 5 айылда ушу кислородный баллондорду уюштурдук. Ошо кислородный баллондорду дагы пайдаланып жатабыз. Ушундай мезгилде Улан Бакасов дагы келип Нарын районуна жакшы жардам берди. Ар бир айылга жеткизгенге жардамын тийгизди. Нарын району боюнча 50 миңден ашуун калк жашайт. Илдеттин күч алышы менен 48 адам ковидке кабылып, дарыланышкан. Ал эми район боюнча 270 орун даярдалып, күндүзгү дарылоочу жайга 3694 адам кайрылып, медициналык жардам алышкан. Чапара Садыкказиева, Шамен Булабеков, Нарын шаары.